Бері қарап қойыз бәке. Гейтен қақтан бәтсің. Мына бүгін өзін Губоптың сотруднигім деп таныштырған жаран, мына қармалып келіп отырады. На самом деле иштеп еткен бұл. Өлтүрүлгөн жаранды жамандап жазган блогер түрмөгө отурушу керек. Бүгүн Жогорку Кеңештин Ички иштер министрлиги тарабынан укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүү киргизүү демилгесин талкуулоо учурунда эл өкүлү Айсулуу Мамашева атылып өлтүрүлгөн аялды жамандап жазган блогерди камоо керектигин айтты. Биле кетсек, жолдошунун колунан каза тапкан аялды жамандап жазган блогер Айбек Улановдун билдирүүсү социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан. Сиз бул сунушту колдойсузбу? Комментарийге жазыңыз. Бері қарап қойыз бәке. Караколжадагы келиндин өлүмүнө байланыштуу билдирүүлөрдү жарыялаган Бишкек шаарынын тургуну Айбек Улановдун агасы кармалды. Бул тууралуу юрист Шардор Абдыкапаров билдирди. Ал Улановдун агасы чалып, өзүн Ички иштер министрлигинин кылмыш уюмдарына каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкери катары тааныштырып, коркутууга алганын айтты. Айбек Улановду жоопко тартуу боюнча кол топтоп жатканыбыз үчүн коркутууга алды. Азыр кармалгандан кийин ал эч жакта иштебегени билинди, деди Абдыкапаров. Буга чейин Каракулжадагы келиндин өлүмүнө байланыштуу билдирүүлөрдү жарыялаган Бишкек шаарынын тургуну Айбек Уланов милицияга жеткирилип, кечирим сураган видеосу жарыяланган. Белгилей кетсек, 26 майда Ош облусунун Каракулжа районунда кыргашалуу окуя катталып, 38 жаштагы аял өмүрлүк жолдошунун колунан ажал тапканы маалым болгон. Бері қарап қойыз бәке. Гейтен қақтан бәтсің. Мына бүгін өзін Губоптың сотруднигім деп таныштырған жаран, мына қармалып келіп отырады. На самом деле иштеп еткен бұл сотрудник. Атыңыз кім бәке? Нұрбек атым. Атын жашпайды. Жоқ, сіз өзіңіз ошоны таныштырбайсыз ба? Мен МВД Губопта иштейм, Айбек Улановдун байкеси болом деп жанагы Айбек Уланов. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер, Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС иненен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Алмазбек Атамбаев мүлкүн конфискациялоо менен 11 жылга кесилди. 1 май райондук сотунда Кой Таш окуясы боюнча соттук отурум аяктады. Сот мурдагы президентти мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратуу тууралуу да чечим кабыл алган. Эске салсак, Атамбаев учурда чет өлкөдө. Кой Таш окуясы боюнча Атамбаевден башка төмөнкүлөргө да соттун өкүмү чыкты. Фарид Ниязов 7 жыл 8 ай, Канат Сагынбаев 5 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөл, Ирина Карамушкина 7 жыл 6 ай, Равшан Жээнбеков 7 жыл 8 ай, Кундуз Жолдубаева 5 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөл, Фархат Бабиев 5 жыл 6 ай, Мээрбек Мискенбаев 5 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөл, Асир Кодуранова 3 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөл. То есть 77 Уголовного кодекса Российской Республики, редакция 28 октября 2021 года, назначено наказание в виде лишения свободы. Ак үйдүн жанында бир нерсе өрттөнүп жатат деген видео. Чүй проспектисине жайгашкан ак үйдүн жанында түтүн чыгып жатканын айтып, катталуучубуз видео жиберген. Анан божомолунда жер төлөөдө өрт чыгып түтүп жатат. Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы бул кабарларга тез арада жооп берип, элди тынчтандырды. Алардын маалыматына караганда, кооптонууга негиз жок, имаратта пландык оңдоо иштери жүрүп жатат. Бул өрт эмес, бул оңдоо иштеринин алгагындагы кадимки технологиялык процесс. Бардыгы көзөмөлдө деп билдирди басма сөз кызматы. Жанакыларына бүчөп кет. Бажарга канча убакытта келип болду экен. Ошто мэриянын жанына ондогон адамдар чогулду. Шаар тургундары имараттарды бузууга каршы
Ушту шаардык мэриянын жанынан наразы болгон ондогон жарандар чогулду. Буга расмий документтери, анын ичинде кызыл китептери бар объекттердин бузулуп жатканы себеп болгон. Окуя болгон жерден видеону Монариса аттуу колдонуучу Facebook баракчасына жарыялады. Анын айтымында жүздөгөн адамдар иштеген үйлөр жана ишканалар бузулуу коркунучунда турат. Муфтият Курман айт намазы мечиттерде гана окуларын билдирди. Бул ирет мусулмандар майрамы 6-июнга туш келди. Айт намаздарын программасы 7:00 7:20 Курман айттык баяндар 7:20 7:30 айт намазын окуу тартибин түшүндүрүү 7:30 Курман айт намазы. Саламатсыздарбы урматтуу кыргыз элим, сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12.000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар, өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12.000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен дейм. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Бери карап коюңуз байке. Кебетени каяктан баатсың? Мына бүгүн өзүн Губоптун сотруднигим деп тааныштырган жаран мына кармалып келип отурат. На самом деле иштеп эткен бул сотрудник. Атыңыз ким байке? Нурбек атым. Атын жакшы. Жок, сиз өзүңүз ошону тааныштырбайсызбы? Мен МВД Губопто иштейм. Айбек Улановдун байкеси болом деп жана мен. Жанагы Айбек Уланов дегенден мына байкеси азыр кармалды. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат Юрий Шырдар Абдыкапаров. Эртең мен бир видео чыгаргам. Мен Айбек Улановдун байкеси менен өзүм Губопто иштейм деп. Бул Губоп деген Министерство Кыргызской Республики, бул Губоп деген жанагы ОПГлар менен күрөшкөн отдел. Мен ошонун сотруднигин деп тааныштырган. Анан тааныштырып, мага телефон чалып, жанагы колтоптоп атпайсызбы? Айбек Улановду жоопко тартуу боюнча мага угроза сыяктуу кылып, сен аны колтоптогу деп ушундай өзүн мына азыр билинип отурат, кармалып келди. Өзү эч кандай эч жакта иштебейт экен, ушундай Губоптун атын сатып иштеген жаран экен. Бул боюнча мына интернетке чыкты. Мына сразу резонанс көтөрүп эле биринчи очередь мага ошо начальник ГУР деп айтабыз, Улан Кубанычбекович, анан начальник ГУБОП Чолпон Тажибаевич жана опер кызматкери Бекназар деген булар дароо реакция кылышты, чыгышты. Ал действительно сотрудник эмес экенин кармап келип, мына азыр ГУВДда сурак берип атат деп айтат элек. Мына Кудайым буйрса, ушу Айбек Уланов боюнча ушундай жакшы дагы иштер жүрүп атат. Ким бул менен связанный болуп ушундай неме мыйзамсыз иш кылган болсо, ушундай жоопкерчиликке тартылат. Жаңы эле көйдөдө көрсөтүп кеткен сотрудниктерге рахмат айтат элек, чоң рахмат деп. Анткени мына милициядагы бул жакта дагы мына карапайым адамдарды коргойт экенин жанагы Айбек Уланов ушуну колдоп жанагынтип Губоптун сотруднигин деп ушинтип анын атын жабынып ушундай адамга дагы мына чара
көрсөтүп, мына МВД, ГУВДдагы позициясын көрсөтүп, мына карапайым адамдарды коргойт экенин бул дагы мына ачыктан ачык көрүнүп турат деп айтсак болот. Ошол эле учурда ушул цифровой форматта жүргөн нерсе, сиз азыр мисалы айтып кеттиңиз, экстремисттик деген бул бир гана ушул религиозный эмес, ошол эле саясий, социалдык. Ушул мисалы биздин айымдарыбыз менен болуп аткан окуяларды көргөндөн кийин сиз өзүңүз кандай дейсиз? Бул деле экстремисттик деп саналат да. Анткени биздин жарандарыбыз өлгөн кишини дагы жамандап, жала жалган айтып баштады. Эмне кылды? Ушул Уланов Айбек дегенди алып келдиңер, кечирим сураттыңар, ошо менен кетип калды. Хотя муну экстремизмге да кошсо болот эле, сиз азыр айткан нерсе боюнча. Бул чындап эле телеграм каналы бар экен, анын телеграм каналында ушул биздин мисалы чет өлкөлүк биздин башка жарандарга турмушка чыкса, ал кыздарды өлтүрүш керек, сабаш керек, ал деген билиш керек, биздин эркектерден башка эч нерсе, башка эркектер аларга эч кандай эмеси, тиешеси жок болуш керек деген аябай көптөгөн видеолору бар экен да. Аны деле экстремист кылып санаш керек деген ойдомун. Аны чындап эле отургузуп кой берип салбай эмес, ошону до конца изилдешиңер керек болчу. Ушундай жарандар түрмөдө отуруш керек. Эмне үчүн? Анткени бир гана айым каза болгондон кийин ушунча балким бирөө менен жатты дегени кантип тили ошого жетти, кантип ою ошого жетти. 5 баланын апасын өлтүрүп кетип атса, өзүнүн күйөөсү. Кантип ушул башка адамдардын тили ошого барат. Ошо менен күрөшүшүбүз керек. Бирөөнүн ушул жаманаттуу кылгандан күрөшүшүбүз керек да. Бул чындап эле экстремизмге кирет экен толук кандуу. А бирок сиз аны кой берип салбадыңызбы?